Бүгін мен ошол мешітте отырсам, бирөө келиптир, орозодо 8.000 сом көтөрүп келиптир. Мынаке, молдаке, мына зекет дейт. Зекет борда питирби десем, билбейм, аялым зекет деп айт деди го дейт. Карасаңыздар, өзүнүн анча маалыматы жок экен, аялы китепти окуп билип туруп, кой, мына зекет чыгардык бар, мешитке алып барып бер деп берди, карасаңыздар. Аял айтып атат, өзү билбейт, өзүндө кабары жок да. Мүмкін орда питер емес пе десем, жоқ дейді. Аялым зекет деп бер деди дейді. Қарасаңыздар. Анан ошол замат не? Ошол 5-6 адамға ошоны бөлүп берип койдук. 5-6 муктаждар бар экен, эми оразада көп келет, арыз жазып. Ошолорду бөлүп берип койдук. Мынакей. Карайсыздарбы? Акырдык менен биз ошол нерсеге баратабыз да. Демек, дин менен чечилбесе, жөн чечилбейт. Көпчүлүк маселе.